Biz ko'p bo'lsa qo'lda qo'yilganlarni. Ne ishlatib turasыңыз? Бұл күнгі рейд белгіленген уақытта тиішті адистермен біргелікте шаһардағы тамақтануучу жайлардан башталды. Көрсөтүлгөн талаптарды аткаруда ката кетирип, электр энергиясын көп пайдалангандардын бири максат тамактануучу жайы. Алдыбыздан тосуп чыккан ашпозчунун айтымында, бул жайда бардыгы талаптагыдай, бирок адистер ченөө жолу менен текшерип, жыйынтыгы ашпозчунун билдирүүсүнө дал келген жок. Автоатар өчөттө. Андан соң Сумы кичи шаарчасындагы Мончодо уланды. Ал Муратов аттуу абонентке катталган. Аталган жуунуучу жайдын ар бир бөлмөсүндө кошумча электр жылытуучу каражаттары коюлган. Муну менен электр энергиясын ашыкча колдонуп жаткандыгы айкын болду. Көзөмө пары иштеп атат бул жерде. Үстүнө таштар турат. Мына ичине кирсек өзүңүздөр көргөндөй жылуу. Электр энергиясын пайдаланууда альтернатива катары көмүр жагып, сарамжалдуу жолуна өткөндөр да жок эмес. Ашканалар менен катар коомдук жуунуучу жайлардын айрымдары от жагып, электр жарыгын үнөнөп жаткандары рейд учурунда маалым болду. Ээлердин айтымында электр энергиясын үнөмдүү колдонуу өздөрүнүн чөнтөктөрүнө да пайда. Мындан сырткары талаптарга баш ийүү бул мыйзамды сыйлоо деп сыпатташат. Бизде электр энергияны ушу техслоо бергенде 6-дан 9-га да час максимумда берген. Энди азыр биз мурда токман иштетардык суумузга азыр биз көмүргө өтүп кеткенбиз. Полный. Мана өзүңөр көрдүңөр. Парилкамызды токту иштетебиз. 6-дан кийин уже биз өзү 9-га да иштейбиз кечинде. 6-дан 10 мүнөт өткөндө уже кечкасы өчүрөбүз. Буну ысыгы 9-га да беймалал жетип башады. Жалал-Абад шаарынын тургундарына электр энергиясын үзгүлтүксүз сапаттуу жеткирип берүү үчүн адистер ушундай рейдтерди өткөрүшүүдө. Буга да себеп бар. Бардык жөнөкөй жашоочулар үйлөрүнө кечкисин жумуштан келишет. Бул убакытта сыналгы көрүү, бөлмөлөрдү жарыктандыруу, тамак жасоо сыяктуу жумуштар электр жарыгы менен байланыштуу болгондуктан акча табуу үчүн иштетилген коомдук мончолор, ири кафе, ресторандарга атайын лимит өлчөнүп берилет. Алардын айынан үйдөгү жашоочулардын электр жарыгынын кубаты алсыз тартпоого тийиш. Кечки рейдте 2 байна текшерилди, битте максат кафе, столовый текшерилди, бир сауна текшерилди. Байналар чектөөнү кармагат убак. Убагында 6-да өчүрүшүп, 6-дан 9-га чейин өчүрүп, 9-дан кийин жандырып, өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Бул жерде азыр арестандар иштеп атыптыр. Бул немеге максат столовый келгенде азыр өзүбүз өчүрттүк. Сауна Муратова ачпа койду. Талаптарды аткарылбаган абоненттерге өздөрүнө жараша эскертүүлөр берилип, айрымдарына акт түзүлдү. Белгилей кетсек, аталган рейд мындан ары шаар аймагында байма-бай өткөрүлөрүн тийиштүү адистер маалымдашты. Ислам Жолборсбек уулу, Баяман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.